Ысык көлү кээде тынчта, кээде толкун. Толкусаң, толкунуңа теңир токмун. Мал базардын канчасын кыдырсак да баскагы жок, кургак базар көргөн жокмун. Экинчи рейс болуш керек, 3. Белчеден болот. Бутты карабайсың, безилип калды. Бул жерде негизи 6-күнү саат 9-дарда башталат. Ошо маалда келебиз. Тамактар биякта жакшы, даамдуу жасалат, ошон үчүн кишилер көп баары келишет. Алып сатарлар түндө эле алып койгон да. Кийин ачпай коюшпаду, конкуренция пайда болуп, ошондон бир аз оңдошподу. Условия болсо деп муака бир грунт төгүп, мында арыктарын жасап же кар жаганда карларын күрөп койсо болот. Эмне деген мал келет? Ар бир баштан 50 сомдон алат. Машинага Койлордон 20 сомдон алат. Эмне деген акча түшөт, бирок эч кандай көзөмөл каралбайт да бuyakта. Бул боюнча деген эми баягы беш колдон эмес дейт, бул жаратылыштын эмеси да. Азыр жазында бүт эле жер ал эмес, асфальттардын үстү баткак болуп атат. Киши баскан базарлар деле баткак болуп атат. Шагылдар төгүлөт негизи. Жылында 2 жолу төгөбүз. Тазалап же эме кылып эчтеке кылган жок. Могу баткак эмес, таза. Бок. Буюрса жылдан жылга ошо небестерди куруп атабыз. Бул ачат уяктуулардыкы баары бир айылдарда деле малдардын асты, ачат уяктуулардын асты деле өзү ошондой болот да, чыла болот. Сокулук жана Токмок мал базарларына салыштырмалуу бул жерде абалы дээрлик эсе жакшы. Ар бир малга алган акча бул базардын ичине жумшалбайт. Бирок каяка кетип атканын белгисиз. Көрсө, көлдөгү мал базарынын жашоосу ишемби күнү эле кечки саат 8:30-9-дарда башталат экен. Бишкек шаарынан жол тартып биз таңкы саат 4:30-дарда бул жерге келип жеткенибизде биз бул жерге аябай кечип келгенибизди дароо эле сездик. Себеби таңкы саат 4:30 болсо дагы бул жерде эл кымбут, иш кадимгидей кызуу жүрүп жаткан учур экен. Саламатсызбы эже? Өзүңүз качелик болосуз? Тегичил айылынан болом. Тегичил айылдансызбы? Бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Мен бул жерде 15 жылдан бери иштейм. 15 жылдан бери иштеп келатасызбы? Бул ушул эле жумушту кыласыз болду, башка жумушта иштебейсиз, э? Башка жумушта иштейм. Ушул жумуштан түшкөн киреше эле сизге жетет, жашооңузга, э? Жетет. Жакшы экен. Бул жерге мындай ижарасы кандай, аренда төлөйсүздөр, э? Ооба, аренда төлөйбүз, жерге төлөйбүз 1000 сомдон жумасына бир жолу. Төлөп коесуздар, э? Тамактар түрү менен жасайт экенсиздер. Тамактын түрү менен жасалат. Негизи эмнеге Караколдо тамактар аябай берекелүү болот, анан арзан болот? Ашланфоңар да арзан. Азыр байкасак самсыңыздар дагы Бишкек шаарындагы Баадагы самсыга биякта 2 самсы жесең болот экен, да? Ооба. Тамактар биякта жакшы, даамдуу жасалат, ошон үчүн кишилер көп баары келишет. Таңкы саат 5 Каракол шаарындагы чоң мал базардын так борборунда турабыз. Бул жердеги элдин көптүгү, малдын көптүгүн сиздерге кандайча сүрөттөп берди, мен азыр өзүм да сөз менен жеткире албай турам. Кадимки Бишкек шаарындагы Дордой базары күндүзгү чак түштөгү элдин көптүгүндөй эле элестетсеңиздер болот. Канча деп атасыңар уйга? Могу уйду деген 55 деп атам. 55 деп атасыңарбы? Каяктан алып келдиңер? Бул уйду деген эмеден Жетөгүз кичи жаргылчактан. Кичи жаргылчактанбы? Канча жаш уй ошондо? Канча тут? Ошондо бул бир 3 тууган да. 3 тууган, э? Ооба. 55. Нак санап берсем азыр чөнтөгү 45 салсам берет экенсиң да. Мейличем атасын көрө деп. 47 берип атышат. Бербей койдуң. Ооба, бербей атам. Бир 50гө ниет кылып аткан экенсиң, э? Жакшы экен. 50 болсо жакшы эле болмок. Жакшы. Байлаган эмгегибиз дегенде. Жеген чөй. Базарга канча төлөйсүңөр ушу алып келип сатканга бир башка? Буяка деген айылдан бери алып келгенибиз 500 сом менен алып келебиз. Машина менен, э? Базардын ичине киргенгечи? Кайра алып кеткени бекер да. Бекер, э? Ошо 500 сом менен. Бул жо базардын арендасын айтам. Азыр өтпөй калса чыгып баратсак 50 сом беребиз тиги хоттон. Өтсө өтпөсө дагы, э? Жок, өтүп кетсе биз бербейбиз. Тигилер алгандар берет да.
Өтпөй калса берип турбайсың. Кирип атканда эмес, чыгып атканда бермей турбайсың. Чыгып баратканда беребиз да. Жакшы экен, жакшы. Рахмат. А тиянан качып кетчү хот жок. Башка Эшиктен эле өтөбүз. Кайры 5-6 тозот 50 сомдон алат. Ана монча малга 50 сомдон алганда эле эмне деген акчага. Жакшы экен, жакшы. Бул жерде деле баткак окшойт, Полный эле баткак. Белчеден болот. Бутты карабайсыңар, эзилип калды. Негизи Условия да жок. условия кичине башташып турган, навес курушуптур. Навес. Курулду бирок уйларга жок да. Жылкыларга курулуптур. Жылкыларга эле. Жылкы менен койго шарт түзүп туруп, уйга эле шарт түзүп эле окшойт, уй турган жерге. Койго дагы шарт жок да. Койго жакшы эле кой, брат. Койго да өзүнчө бир жерди ылайыктап берсе, сыяктуу. Всё, рахмат. Кунажын, Ассаламу алейкум. Таргыл кунажын. Канчада атасыз таргыл кунажынды? 45 деп атабыз. 45 бе? Канча тууган уже? Бирди тууган. Бирди тууган, Каяктыкы бул? Каяктан алып келдиңиз? Дархандан. Дархандан бе? 45 демек 40ка бересиз, Ооба, 42 болуп болсо, деп ниет кылып атасыз. ниет кылып атабыз. Өзүңүз эле кородон Ооба. келип атасыз. Акча зарыл болуп калды. Ооба. Канча атасыз үйүңүздү? 65. 65 бе? Канча тут? 400 туутка дейм. 400 тут? Кашелеу. 65тен ылдый түшүп бербейсиз. Түшүп беребиз. Түшөсүз. Басы келсе. Бир 55 берсем, Жок. 60ка да бербей атасызбы же? 62 бербей койгом мен. 62? Ошондо бир 2000 сом эле өчөп турбайсызбы? 1000 сом, 2000 сом эле. Жок, кайерди, каяктан алып келдиңиз мына? Жетегиз. Жетегизден бе? Жакшы. Бул жер эмне, уй турган жерде эмне, эч кандай шарт жокпу, баткак? Эми өзүң көрүп атпайсың, баарын көрүп атасың, эмне кыл дейсиң эми. Эл көргөндү көрүп атабыз. Навес куруп башташтыр акырында. Акырындан ушуну куюлуп атат, мурда караганда куюлуп атат, бирок эми баарына жетпейт да. Канча болуп атат байке музол уюңуз? Мырза? 66. 66, музоосу менен, Канчанчы тут эми ошондо уй? Картаң эле го, 45. Иә, 45. 45, Ошондо бир 60ка берет турбайсызбы? Мындай беребиз. Каяктан алып келдиңиз байке? Бияктан эле каракол. Караколдук эле, Соода кандай болуп атат? Соода акырынан. Акырынан бе? Бир эле уй алып келдиңизби же? О, бир эле. Өзүңүздүкү эле, Канча сурап атасыз эми ошого? 60 сурап атам. 60 бе? Экинчи. Экинчи тут, Этке да. Этке байлап туруп байлаган окшойсуз, Каяктыкы бул ошондо? Аксунук. Аксуудан алып келдиңизби? Ар бир жумада чыгып турасызбы балзы же ушул малды эле сатып аласызбы? Ушул малды эле. Условия начар эле, мындай баткак сүздүрүп койсо жакшы эле болмок. Бул жылкы турган жерде жакшы оңдоп коюшуптур, Жылкы таза да. Жылкы таза. Чомо навес атайын жылкыларга салган турбайбы? Эми уйларга оңдоп койсо эле жакшы болчу да экен, Бул эми көчөм десе оңдолот экен негизичи. Көчөм десе? Ошол үчүн оңолгондо негизичи. Конкуренция дагы базар пайда болдубу? Кийин ачпай коюшпаду, конкуренция пайда болуп, ошондон бир аз оңдошподу. Конкуренция жок, шаардын ичи болбойт да, мындай баткак. Клиент деле шаардагы клиент келип аралагысы келбейт окшойт. Мындай баткак да? Жакшы. Өткөн базар. Тизеге чейинчилак болчу. Тизеге чейинчилак болчу эле? 50 миң бе? Уй, Канча тут? 5 туйт. 5. 5-сиз. Элден ылдый болот, ооба, слушканга жараса да. 40ка чейин берип салып турбайсызбы? Жок, 45. 45? Астыке бе? Ассаламу алейкум. Бул уюңуз кайсы порода? Чоңго, зоот уйго? Галштан менен смешанный. Газ смешанный бе? Канча сурап атасыздар буга? 75. 75 бе? Бул жерин ошондо бир 70ке тегеректеп берет экенсиз да? Жок, 72 бербейт Бербей атабыз. атасыз бе? Бул эми ошондо канчаны тууп болгон? 4 түтүүдө. 4 тууду бе? Парадисти болгон үчүн, Сүт жагынан да жакшы берсе керек, Сүт азыр данный момент 15 литр берет. 15 литр, бир саган эле. Бир саат. Күнүгө 15 литр сүт Күнүгө берип турат. камсыз алат экен да? Азыр. Каяктан алып келдиңизби ошондо? Жолголот. Жолголоттук бе? Мындай өзүңүз ушундай уйлар менен иштейсизби? Сатып бе? Азыр өзүбүз багып атабыз азыр. Өзүңөр үйдө чогулуп багып, байлап, кайрап келип сатып. Азыр үйдө чистый галштан бар. Чистый галштан? Ооба. Канча үйүңүздө, канча үйүңүз бар? Улан меники. Азыр канча бар? Азыр 4-5 бар азыр. 75.
Азыр муну сатып ийип туруп эле кайра башка мал алып кайра Кайра жакшы породистилер чыкса сразу алып коебуз кайра. Ассаламу алейкум. Таргыл уйду канча деп атасың? Таргыл болуп калабы? Жүнү аябай сонун жалтырайт го эле. 47 деп отур. 47 Канча тут? Экинчиси. Экинчиси. Ошондо бир канчага берип саласың? 45 берем деп отурмун. 45 Бүгүн канча уй алып чыктың ошондо базарга? Музоол уйда сеники, Ооба. Үчөө. Өзүң кородонбу же мындай алып эртең менен алып сатып атасыңбы? Бул эки кородон, бул байкемдик. Байкеңдики. Музоол уй канча болуп атат эми ошо? 56. 56 деп атасыңбы? Анан канчага бересиң? Болоор жериң, түшөр жериң 50ге. 56 болор деле. Болоор жериң 56 Эң болоор жериң айтып атасыңбы же? Ооба. Каяктан алып келдиң буларды? Жетегиз. Жетегизден, Жакшы. Баткакта чоң өтүктү кийип алып турасыңар. Канча деп атасыңар уйларды? 45, mesela 43. Бул 45 деп атканың канча туутуй? Жаш эле? Экин тууган. Экин тууган, 45 деп атасың, Ошондо бир 40ка бересиң. Арга элекин 40ка эле берип салды эми. Жок, 44 көрбөй атам. 44 көрбөй атасың. Неге мындай? Мына семизиректерди 45ке беребиз деп атышат. Боз да туйун деп калды. Туйундап калдыбы? Сентябрдан бери ушул күнгө чейин эметилди, байланды. Байланып, жакшы. Өңү да жакшы экен. Өңү жакшы, анан просто базарда мал көп болуп мындай көп деле мындай сурагандар жок. Болор басы 33. 33 деп атасыңарбы? Бир мындай жентек тойго жарайт да. Ооба. Бир жентек тойго, бир 50 кишилик тойго. Жакшы, рахмат. Каяктан алып келдиңер муну ошондо? Челпек айылынан. Челпектенби? Жакшы, соодаңыз болсун анда. Рахмат. Өзүңүздүн эле короңуздагы мал турбайбы? Кородогу мал. Баткак боюнча айта турчу сөз көп. Бул базарда ар бир башка 50 сомдон алат. Биякта эмне деген баш бар, көрүп атасыңар. Анан бул базардын ээлери деле ушу элге бир условия болсо деп мояка бир грунт төгүп, мындай арыктарын жасап же кар жаганда карларын күрөп койсо болот. Анда эч кандай чара көрүлбөйт. Мынау навести качан курушкан? Навес курулганына 2 жыл болду, бирок бул навестин астын жылкы эле толтурат да. Жылкы эле батат да, башка бул уймалы батпайт да. Уймалга шарт жок эле. Ооба, анан чыланы ушул жагын эми көзөмөлдөп карап койсо жакшы болмок. Бул жерге негизи аябай абдан көп мал келет экен, Көлдүн тегереги бүтөп келет экен, Көл биягы деген Чолпонтадан, тиягы Тоңдон бери алып келет, андан аркысы уже Токмоктун базарына кетет. Биягы Ак суу бар, Түп бар, көп мал келет. Эми көрүп атпайсыңар биякта деген. Эмне деген мал келет? Ар бир баштан 50 сомдон алат. Койлордон 20 сомдон алат. Эмне деген акча түшөт, бирок эч кандай көзөмөл каралбайт да биякачы. Бул базар негизи канча жылдан бери иштеп келет? Көп жыл болуптур, Ачылып келаткандан, иштеп келаткандан. Мурда деген бул где-то бир 2000-жылга чейин тиги бияктагы базарда болчу. Башка жакта беле? Ошо 2000-жылдардан бери эле иштеп келатат ушул базар. 19 жылдан бери иштеп келет. Жакшы экен. Рахмат, байке. Жакшы. Эмне мал сатып келдиңизби же? Мал алганы келдик. Мал алганы. Өзүңүз кажелик болосуз? Өзүм Ак суу районунан Учкайнар деген айылдан. Учкайнар айылынан болосузбу? Анан мал алып бүттүңүзбү? Кудай буюрса алып бүттүк. Негизи малдын баалары кандай болуп атат азыр? Букалар канча болуп атат? Мындай жалпы жөнүнөн айтып бере аласызбы? Букалар эми ар кандай. Букалардын баалары байлоодо турган семиздери, семиз букалар 70-80 миңге чейин болот. Бул жерден малды алып туруп, анан Токмокко барып сатышат деп атышат да? Туура, ал маалымат туура. Демек бул жерде арзаныраак, Токмокко барганда? Бул жерде арзаныраак. Көбүнчө алып сатарлар бул жерден алышып, анан чүйгө алып кетет. Чүйгө алып кетет. Бизден алып, бул базардан алып, чүйгө алып кетет. Бул жерде азыр биз көрүп турабыз мындай базардын шарты, мындай баткакта турат малдардын баары, адамдар, сатуучулардын баары ушу баткакта турушат. Эмне дейли сул боюнча? Туура маселе көтөрдүңүз. Бул базардын шарты өтө начар абалга келип калды. Бул базардын ичинде жок дегенде шагыл төшөп койсо деген ой болуп атат бизде. Тилекке каршы андай нерселер аткарылбай атат. Ар бир малга алган акча бул базардын ичине жумшалбайт. Бирок каяка кетип атканын белгисиз.
Мына бул навестерди жылкыларга куруптур, кой турган катар деле жакшы экен, ошо уй турган катар эле калган окшойт баткан да. Уй турган жерлер калды. Ушу уйларга дагы ушундай навес куруп, астына шагыл төшөп түздөп, условия, элге условия түзүп берсе, шартты оңдоп берсе, мен ойлойм бир киле жакшы болот болуш керек деп. Assalomu alaykum байке. Канча деп атасыз уюңузду я? Кунажын, 48 деп атам. 48 кунажын Канча тууган? Бир тууган. Бир тууган Байланган. Ошондо бир жакшылап бир акчаны мындай чөнтөгүңүзгө салсам 45 колуңузду кармап туруп мындай силсем 45ке Жок. Канчага бересиз? Болор жериңиз? Болор 48. 48ден түшпөйсүз Кай жерден каяктан алып келдиңиз муну? Каракол совхозу. Каракол совхозунан ба? Бул жерде бутуңуз жантамер баткакта туруп, Мына. малга да убал эмеспи бияк баткак экен болушунча? Эң биринчиден мал эмес, кишилерге деле убал карагылачы. Тазалап же эме кылып эчтеке кылган жок. Могу баткак эмес, таза бок. Бок Ушинтип турабыз. Эч кандай шарт жок. Тазалап кичине эме кылып койбойбу. Бок жаман эмес, жок жаман деп эле анан иштеп атасыздар. Анан айла жок киребиз да. Базарга акча керек болгондо. Аны тазалап койсо жакшы болмок. Бул ар бир башка 50 сомдон алат уйга. Чыгып баратканда ал мунун ичи тазабы, бокпу, сокпу сурабайт. Бир сураган жок. Бир тазалаган жок. Кечинде 10до келебиз. Ал кечкисин башталганда машина коерго жер жок, ичи тар болуп атат. Ошон үчүн эрте келип атабыз. Эгерде возможность болуп чоңураак болсо, эртең менен шашпай эле 5-6да келип коюп. Мал түшүрөр жер жок, ошон үчүн эрте. Эртерээк келип орун жок, батпай калбайын деп туруп. Орун үчүн эрте келип атабыз. Же болбосо уктап шашпай эле келет элек да. Кичинекей эл ушун баягы мал көп болуп, жетишсиз орун жетишсиз болуп кеткен да. Мына момда эми азыр чыгайын десең чыга албайсың да. Хотта машина менен забитый. Бүт тыгын экен, аба көрдүк аны биз. Жакшы, рахмат байке, рахмат. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким мырза? Атым Деңизбай уулу Атай. Атай, Атай. Атай, бүгүн канча бука алып келгенсиң? Бүгүн 3 тап келгем. 3 бука алып келдик. Өзүң баккан букаларбы же? Ой, өзү бакканбыз. Канча жаш букалар, канча деп атасың? 2 жаштыктар 60 деп атабыз. 60тан, Байлаган окшойсуң эт мындай. Байлаганбыз. 4 ай байлаганбыз. Эмне берип байладың? Жашырым болбосо. Картошка, жем, чөп, беде. Картошка да бересиң да? Эмне, картошкадан бат семереби? Картошкадан ичи көбүп кетпейби? Жок. Картошка беребиз. Жем, чөп. Жем, чөп, убагы менен бар менен, убагы менен берсе келесиң. Жылуу суу берип дегенде. Жок, муздак эле суу. Биз жүгөрү бербейбиз гөл. Гөлдүктөр антпайбы? Билбейм, мен бербейм чынсы. Ошол жем, чөп, картошка астамды. Эспарсеп чөп. Эспарсеп. Канча 60 деп атабыз эми. түшүп бересиң. Түшүп беребиз, алам дегендер болсо 58, 57 болсо. Сойгонго, соомго, этке кетчү деп калар экен. Так эме берилген жок дары-дармек. Химикат. Укол саймай жок. Саймай жок. Таза. Эчтеген таза да, экология текшерсе таза чыгат. Бул эми азыр букалар мондай баткакта турат, мындай өзүң букаларың өзүң боруң ооруган жок? Эми чын айтканда ооруйт, конечно. Бул эми мындай шартка жараша ошол болуп атпайбы? Айла жок. Акындык менен болот бирок. Мындай байкап атасыз, мындай навестер курулуп баштаптыр, Навестер курулуп атат, жылыш бар да эми. Кичинеден жылыш бар. Кичинеден. Ооба. Жылкы турган жерлер таза эле окшойт. Жылкы коюшу уй менен эле бука тарап окшойт, Булар көбүрөөк да үстүнө. Буда бодомолчу булкалар, ошон үчүн көбүрөөк болуп чыла болот да. Турган ушул жерде шарт болот эле да. Болот, эми акындык менен болот буюрса. Өзүңөр көрүп аткандай мына курулуп атат дегендей. Рахмат. Качарлардан? Бул качарлар элеби? 35тен 35тен 32ден 33тен. 32-33тен, Мындай мал менен иштейт окшойсуз, Алып кайра. Иштеп калабыз, жок, айылдан алып келебиз, бияктан албайбыз, айылдан алып келебиз. Айылдан алып келип эле анан сатып турбайсызбы? Көп жылдан бери иштейсиз, Иштейбиз, 4-5 жыл болду. Ошондо бир 30 тегеремен кетет экен да азыр, 30 менен, 31 менен кетсе. Ошондо булар канча жаш болуп калат? Могу 1,5 жаштык 33кө сүрүп атат да могунусун. 1,5 жашта 33кө, Жакшы экен. Кандайсыз? Жакшысызбы? Канча деп атасыз, бул канча жаш букалар? 1,5 жаш. 1,5 жаш, Канчадан сурап атасыз? 43дөн сурап атат. 43пү? Мындай байланган, Байланган о.
Өзүңүз мындай байлап сатып атасызбы же мындай эртең менен алып эле кайра сатмай? Алып эле сатып. Алып эле сатмай, э? Мындай жашыруун болбосо, ар бир букадан канчадан кошуп, канчадан сатасыңар? Бир 1000 сом, 2000 сомдон кошуп Жок, сатсаң. андай бүгүн болбойт. Бүгүн болбойт абы. Бүгүн эмне болбойт да? Башка күндөр болот. Эми ар кандай? Ар кандай Болчу болот. кезде болот. Болчу кездерде 2000-3000 сомго чейин кошуп сата бересиңер. Ар кандай болуп калат. Ар кандай болот. Ошондо бир алганда канча бука аласыз? Алам бир 5-6 бука. 5-6 бука алып туруп, сатып, э? Көп жылдан бери ушинтип иштеп келатасыз. Бир 3 жыл 4 жыл болуп калды. Канча жаш букалар байке? Жазга 2 жаш болуп Жазга 2 жаш болуп калат, э? Байлагансыз го дейм, э? Байлап атабыз. Топтомолок болуп, сен жакшы эттенип калышыптыр. Ошо күздөн бери жеп атышат. Күздөн бери жеп атышат. Эмне берип байлайсыз? Эми чөп, жем, картошка. Картошка беришет экен, э? Көлдүктөр көбүнчө картошка беришет. Эми ошол майда картошка беребиз бураж. Быйыл мына чоңу да өтпөй, арзан болуп атпайбы. Ошолор берилип атат. Жем кымбат болуп атат. 1,5 жаш дедиңиз, э? Ооба, жазга 2 жаш. Жазга 2 жаш. Ошондо эми канча сурап атасыз? 60тан сурап атабыз. 60тан 60тан ылдый түшүп бересиз. Эми түшүп беребиз. Каяктын букалары? Бияктыкы эле. Караколдук, э? Ооба. Рахмат байке. Аха, соодаңыз болсун. Мына саттыңызбы мына? Пачын кылдыңызбы? Сатып атабыз, ошо калганы туруп атат ошо. Үйдөн өзүңүз эле алып келип сатып турбайсызбы байлап? Ооба, алып келип агып атабыз ошентип айылдан. Азыр кайра була сатып, кайра башка мал алып кетесиз. Жок, эми бүгүн сатсак калбайбыз. Ошолорду сатып атабыз күздөн бери баккандардычы. Ошо той кымбат болуп калды. Да. Жем кымбаттап кетти, чөп кымбаттап атат. 2 жаш. 2 жашпы? Бул эмне порода мындай? Башкача бука экен го? Мордасы. Мода деле мындай. Иә. Мындай эле, простой эле. Простой эле. Канча сурап атасың? 56 сурап атам. 56 сурап атасыңбы? Өзүң байлап үйдөн багып алып келесиң же бияктан алып эле? Жок, бияктан эле алып. Алып эле сатмайбы, э? Өзүң канча жаштасың? 18. 18тесиңби? Ушундай иш менен канчадан бери иштеп келатасың? Жок, бияктан эле байкем менен эле. Байкең менен чогуу элеби? Ассаламу алейкум мырза. Алейкум салам. Букаларды тим эле кыдырата сонун кылып тизип коюптурсуз. Ооба, Бул жерде азыр бир канча бука турат азыр? 20 баш. 20дай баш, э? Ооба. Мен мындай дароо эле байкадым, көп жылдан бери иштейт окшойсуз, э? Ушундай мал менен, э? Мен көп эмес, бирок жанында иштеген балдар көп жылдан бери сизге иштешет азыр да. жыл болду, Ооба. Биз үйрөнүп атабыз. Булар эми азыр канча жаштагы букалар? 1 жаш, Жерде 1 жаш, 2 жаш, 2 жаштан өйдөрөгү бар. Эртең менен алып, бүгүн эле эртең менен алып чогулттуңар. Ооба, ушу базардан чогултабыз. Анан кайра эле сатмай. Кайта эле келген Канча миңдин клиент. тегереги болуп атат эми ошондой бир канча миңден алып, канча миңден сатылып атат? Ар кандай, бу жерде деген 40тан 50ге чейин букалар бар. Ошолорду айландырып туруп, ооба, бир баа чыгарып туруп беребиз. Айландырып туруп, э? Көбүрөөк алса арзаныраак кылып берип, э? Ооба. Жакшы экен. 20дан букал сатасың эле. Ошондо мындай эгер жашыруун болбосо, ар бир букага бир 1000 сомдон кошуп сатып турушуңар керек, же андан да көп 2000-3000 сомдон, э? Кээ бирде артка сатабыз 1000 сомдон. Ооба, ошондой күндөр болуп калат. Азыр мисалы бул жерге тизип туруп атпайсыңар, ошол местаңарга да төлөйсүңөрбү ушул турган үчүн? Же төлөбөйсүңөрбү? Ну, ар бир башка 50 сомдон алынат чыгып атканда. Чыгып атканда эле болду. Могу ордуңарга бурун төлөбөйсүңөр. Төлөбөйбүз. Ооба. Бирок ушу могу биздин ордубузду карасаңар, ушу ордубуз малга эле эме да. Малга жалка да, ооба. Ана момча киши басып жүрөт, му базардын ичинен арка башына бир чыкканда эле чарчап каласың. Момундай сүйрөлүп жүрүп. Ошо ушек базар комдор ушуга көңүл буруп койсо. Бирок эмнегедир уй саткан жактарга кура эле окшойт, э? Ушу менен токтоп калды. 4 навеспи, 3 навес менен. Бул навестерди качан курду эле? Канча жыл болду булар? 1-2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери, андан бери жылыш пока жылыш боло элек турбайбы? Ооба. Жакшы экен. Рахмат байке. Кандай мындай соода болуп атабы? Жакшы эле. Соода болуп атат, буюрса. Мындай малдын баасы кандай болуп атат? Акыркы учурда арзандап атабы же кымбаттап атабы? Кымбаттап атат азыр. Азыр кымбаттап атабы? Ооба, жазгы учур, жазга мал. Букалар да кымбаттап атат. Букалар кымбаттап атат. Любой эле мал кымбаттап атат азыр. Күзүндө арзан болчу. Күзүндө арзан болот экен. Ошо күзүндө аралашып баштадым. Күзүндө арзанчылыкты көрдүк, жазында кымбатчылыкты көрүп атабыз. Букаңыз бул не порода? Абердин ангус алдым мен. Сиз сатып алдыңызбы? Ооба. Болду сатпайсыз же сатып атасызбы? Жок, сатпайм. Алдыңызбы? Канчага алдыңыз? 110го. 110 алдыңызбы? Мына согум калды, союшка алдыңызбы? Ооба, магазинге союп. Магазинге союп анан сатабыз. 110 миңге айландыбы? Ооба. Бул каяктын букасы, эмне порода айтып койбойсузбу? Абердин ангус, шардык эле, искусственный.
Искусственный? Ооба, искусственное осемнение. Экибеш, объем груди. 420. 420 килограмм эт Да. берет, Ушундай эметип атат расчет. Расчет, А 420. там бир кудай билет канча берет. Ошондо сиз килограммды эсептегенде канчадан айланды? Этке эсептегенде? 270. 270тен айланды. Негизи караколдо азыр уйдун эти канча болуп атат? 270тен 290 300ге чейин. 300ге чейин болуп аткан турбайбы? Чүйдөгүдөй эле Бишкектегидей эле баа экен, Ну, Рахмат байке. Жаш айгыр экен да? Бир асый болду. Бир асый айгыр. Канча сурап атасыз? 65. 65 Жоон орто экен эттенгени. Каяктыкы? Күрмөнтү. Күрмөнтү? Жакшы экен. 65тен ылдый канча бир 60 миңге бересиз го, мындай нал. 60га, ооба. Ооба. Чыныгы акчаны көргөзсөм. Же 55ке деле берип саласызбы? 55 болбой калат го. 58 берейин анда, Бере берет акча 58. 58ге берем. Жакшы экен. Бүт эле ээлер миңсиз кой өстөр кирип кетет го. Мону айталчы көк айгыр. Салам алейкум. Алло. Сен өзүңдүкү? Каякта эсиң? Ия. Көрүп атасың. Ошо көк айгыр сураш керек болчу да. Көк айгыр Баасын канча чоо как? Баасы 100 миң. 100 миң сурап атасыңарбы? Ооба. Бул кайсы породадагы айгыр? Пародасы ошо көмөй го. Кыргыз айгырлардан беле? Кыргыз эле айгыр. 100 миңден түшпөйсүңөр ылдый. Канчасы? Болор. Экасы ушундай болот го дейм. Экасыбы? Болор жерде 100 миң, Болор 100 миң. Канча сурап атасың бул айгырга? Канчасы? Бул 4 асый. 4 асый, эмне порода бул ошондой өзүсүн эле кыргыз несин эле айгыр ошой. Канча сурап атасың эми? Эттенип калыптыр жакшы эле. 70 деп атабыз, аны 65 болсо беребиз да. 65ке ошо ниет ошого экен, 60ка болсо бермей жок. жок. 65ке. Жакшы экен. Каяктыкы бул? Каяктан алып келдиң? Түп жылбактан. Кайсы айыл? Жылбак. Жылбулак. Жакшы, рахмат. Ооба. Канчасы? Жаңасы. Жаңасы, Ооба. Канча сурап атасыз? 55 сурап атам. 55 сурап атасызбы? Ооба. Ошондой тегеректе бир 50гө берип салат экенсиз, Жок, бербейм. 50гө бербейсизби? 54гө алам деп кайра айнып атчы. Кичинекей экен. Да. 54гө берип салмайын десеңиз албай чыккан экен, Байлап киргенсиз го, мындай эттенип калыптыр, Бир 15-20 күндөй бир жем жеди да. Жем жеди. Каяктыкы бул? Каяктан алып келдиңиз? Актеректен. Актерек. Кичкен рахмат байке. Бул айгырды канча деп атасыңар, айгырбы? Ооба. Канча сурап атасыңар? 90 сурап атабыз. 90бы? Болор жериңер. 85ке беребиз. 85ке бересизби? Канчасы, канча Жазга жаңасы. Жазга жаңасы бул. Кайсы порода болуп калат ошондо, Ооба. Атасы астролог деген айгыр типти. Ооба. Английский да. Английский болуп калат экен. Энеси простой кыргыз. Битискенде. Канчасы дедиңер? Жазга жаңасы. Жазга жаңасы экен, Болор түшөр жериңер эле ошол турбайбы? 85. 85. Салам алейкум байке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Соодаңыз кандай болуп атат? Экөөтөн бээлер жаш байталдарбы? Жок, бул бээ. Бээлер эле. 5тен тууган бээлер. 5тен тууган бээлер мындай. Бойлору пас кой, байталдардай болду. Өзүсүн эле кыргыздын. Ооба. Уже 5ти тууп койшкан бээлер эле. Канча сурап атасыз эми? Экөөтөстүк, 55тен деп атам. Экөөтөн 55тен бересизби? Каяктан алып келдиңиз муну? Балтабай. Балтабайданбы? Бир 50дөн экөөнү 100гө десе берип салат экенсиз да? Берем буюрса. Жакшы экен, Жакшы. Бүгүн эле чыгып атасызбы же? Ооба. Ассаламу алейкум байке. Бул кызыл бээңизди канча деп атасыз? 55. 55 деп атасызбы? Канчасы? 5-6 асый го. 5-6 асыйбы? Нарындан келген бээ. Нарындан келген бээби? Ушундай бойлору кичинекей пас болобу? Ооба. 55ке туура эле бабы? Туура эле болот го. Бир 50гө бересиз ошондо? Ооба. Бооз. Бооз. Туйт жакында. Ошончо экен. Айгырды канча деп атасыз, жанында турган айгырды? 70. 70 деп атасызбы? Берер жериңиз? 70тен бир аз ылдый болсо берем. Бересиз. Ооба. Ошондо каяктан келген булар? Аркы нарындыкы, бул бияктыкы көлдүк эле. Сиз мына мал менен иштейсиз го, алып, кайра сатып, Ооба, багам. Байлайм. Байлап, аны алып келип сатып, Өзүңүз качелик болосуз? Караколдон. Караколдонсуз. Салам алейкум. Бээңизди канча деп атасыз? 85 деп атам. 85бы? Канчасы? 4 асый. 4 асыйбы?
Мына байлап туруп койгон окшойсуз Байланган да. Канча байладыңыз? 4 ай. 4 ай байладыңызбы? Эмне берип байладыңыз жакшы? Арпа жем, Арпа жем эле, Анан саман, арпа саман, анан беде чөп ошо. Беде чөп берди. Болоо жериңиз канча эми ошондо? 80ге берет элем, бирок 75 берген бай. Азыр эми аны да бербейт. 75 бербейт абы? 75 бербей калды. 75 эртең берген да. Анга бербей койгом. Азыр эми аны да бербейт атат. 70, 72 деп атышты. Деп атышатпы? Негизи ошо мал базарга биринчи кардардын акчасын дароо бериш керек дейт го биринчи кардарга дабы? Ошо да, биринчи соодан эле жакшы дейт да. Ошол туура чыгып атабы? Ошо да, дайым эле ошондой болот да. Билип туруп эле ошондой. Сасаңыз болмок экен 75. Берип койсом болмок. Ушул өзүңүздүн эле малыңыз турбайбы? Ооба, өзүмдүкү. Өзүмдүкүн алып келип байлап сатып. Бул өзүңүздүн эле порододан го, кыргыздын эле? Ооба. Өзүбүздүн эле жылкылардык. Сага рахмат байкес. Жакшы ийгилик анда. Жакшылап сатып алыңыз. 25,5-дан ар бири, Булар ошондо канча ай болуп калган? 8 ай. 8 айлык, Кай жерден алып келдиңизби? Жетөгүздөн, 25тен түш бербейсиз? Түшкөнмү ошо? Түшкөнсүз ошолбу? Кымбат эмеспи? Ошондой эле болду. Жемде эле. Ургачыларда. Ургачы да? Ооба. Биринчи сурагылады, эркек ургачы. Кечирип коюңуз. Эркек ургачы сурап элебасын, сурап баштаган турбайсызбы, Ошо тай болуп калыптыр, жа. Тайыңызды канча деп атасыз? Кашка тай? 23 атам. 23, Ошо арыгыраак болгон үчүн Эркек тай бул уже убагы өтүп уже жаз келгенде баасы түшө баштайт да эркек тайдынчы. Азыр только ургачы мал. 23 сурап турасыз, Канча берип атышат анан? 20 сурат мына аркылы. 20 сурат бербей койдуңузбу? 21 деп сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшүппү? Жакшы экен. Каяктан алып келдиңиз? Жетөгүз. Жетөгүздөн, Жетөгүз кайсы айыл? Оргочор. Оргочор айылданбы? Ушул бир эле тай сатып атасыз? Жок, бирөө кетти, түн ичинде эле кеткен. Дагы бир тайыңызбы? Аны канчага берип салдыңыз? 23 кеткен. 23 кетти да. Ал деле эркек тай болчу. Эркек мындан кырдуураак, мындай көрктүүрөөк тай болсо да, миңичке жараган. Ал киргенде эле миңичке деп босоодон алып кеткен. 23 миңге, 23 кетти. Рахмат. Байке. Айгырыңыз зор экен. Канча деп атасыз? Эми 67 деп атам. 67? Анан кийин жол полуна түшүрүп беребиз. Чоң айгыр 5 жок 5ке чыкты. 2 асы. 2 асы экен. Бул кайсы порода болуп калат? Бул местный эле порода. Ошондо болоо түшөр жериңиз канча эми ошондо? 65тен да түшүп аласыз, 60ка берип саласыз, бир жакшы берсе, Эми 60ка бере албайм, бирок 64кө берем. 64кө бересиз, Каяктан алып келдиңизби? Каяктан? Түп районунан алып келдим. Түп районунан, Өзүңүз ушундай өзүңүз багып сатасызбы же? Жок, ооба, биздин эле жылкылар. Каракол мал базарынын жалпы абалы тууралуу айта турган болсок, албетте Сокулук жана Токмок мал базарларына салыштырмалуу бул жерде абалы дээрлик эсе жакшы. Анткени бул жерде жылкы сатыла турган катарларга, орундуктарга өзүңүздөр көргөндөй навестер курулган. Бирок уй жана букалар сатыла турган катарлар албетте баткак ылай тизден келген чыла. Ал эми Каракол мал базарындагы малдардын баалары тууралуу салыштыра турган болсок, албетте Токмок жана Сокулук базарларына салыштырмалуу бул жерде малдын баалары бир аз болсо дагы арзан экендиги бизге байкалды. Урматтуу көрөрман, мынакей азыр биздин жаныбызда Каракол шаарындагы мал базардын администрациясынын жетекчиси Бакыт Төлөжанов мырза турат. Саламатсызбы? Бул базар жөнүндө сиз биз бир суроо берели дедик элек. Канча жылдардан бери иштеп келе жаткан базар? Бул 1998-жылдан бери иштеп келе жаткан базар. Ушу Скөл областында. Мындай маалымат бере аласызбы? Бир базарда болжол менен канча мал келет, бодо мал, канча койдон канча мал келет, майда жандыктан? Болжол менен где-то бир 1000ден ашыгыраак мал келет ошо. Бодо мал. Майда жандыктардан да ошондой болуш керек, Майда жандыктар азыраак. Биякта азыраак да. Основной мал майда жандыктар үйлөрүнөн өтөт ушундай да. Бизге азыр биз баягы бул жерде тартканда көбүнчө карапайым эл мындай бул жердин абалы боюнча ушундай бир баягы баткак болуп атат, мындай төгүп койчу болмок,
акча алып атышат, ушул жерде оңдоп койсо болмок дегендей мындай арыздануулар болду да. Ушул боюнча эмне айта аласыз? Эми бул боюнча деген эми баягы беш колдон эмес дейт, бул жаратылыштын эмеси да. Азыр жазында бүт эле жер ал эмес асфальттардын үстү баткак болуп атат. Киши баскан базарларда эле баткак болуп атат. Шагылдар төгүлөт негизи. Жылында 2 жолу төгөбүз. Бул бир аз тоорсугандан кийин сүрдүрүп, андан кийин бир сыра төгөбүз. Андан кийин күзүндө бир төгөбүз. Сүрдүрүп 2 жолу ушундай немеден өтөт да. Бул баары бир неме боло берет экен ушундайчы. Жаратылыштын эмесинде жараша бул эми тоңугандан бул кичине тоң кетпей азыр бир аз чыла болуп атат. Бирок сиздерде байкадык мындай жакшы жылыштар болуп, мына навестерди куруп коюп турсуздар, жылкы турган жерлердин дээрлик мындай кургак болуп калыптыр. Балким уй букалар турган жерге деле навес куруп койсоңуздар болчу да экен, Уйлардыкы деле навестер турат, бул 2 навес ушу уйлардыкы. Бул 2 навес ушу чоң 2 навестер ушу көрсөңөр керек өзүңөр ушу уйлардыкы. Буюрса жылдан жылга ошо навестерди куруп атабыз. Бул ача туяктуулардыкы баары бир айылдарда деле малдардын асты, ача туяктуулардын асты деле өзү ошондой болот да, чыла болот. Бул жылкы баласы турган жерлер кичине кургагыраак. Бул жерде асфальттап койсо болбойт, Асфальттап койсом бул ошо мал базардын эмесине ошо талабына жооп бербейт. Жооп бербей калат. Малдын мутунан сыз өтүп калат деген. Сыз өтүп тайгаланып тайгак болуп калат. Тайгак болуп калат. Мындан тышкары бул жерде негизи аянтчасы канча? Мындай мал көп, эл көп, анан тыгындар көп болуп, түнкү саат 3төн баштап эле тыгын болуп, айдоочулар дагы ушундай арыздангандар болушту, мындай чыга албайбыз, кыйналабыз, аркы берки. Ошон үчүн эртең менен ишемби күнү эле келип алабыз түнкү саат 3тө эле депчи. Андай деле болбойт. Мисалы үчүн бир хоттон кирсе, ал хоттон чыкпайт, экинчи хоттон чыгат, башка хоттон чыгып кетет да. Мисалы үчүн бишкектиктердин өзүнүн чыккан жерлери, алардын да өзүнүн эмеси каралган бизде бүт. Азоо жылкылардын өзүнүн байлаган жерлери бар. Азоо өтө семиз жылкыларга элди тээп салбасын деп коопсуздукту каралган, бүт эле каралган буюрса жакшы эле акырына. Элдер просто уже биздики Ысык көлдүн элдери уже көндү да, что ашлянфу на завтрак эртең менен жейт, обедтен жейт, кечинде жейт, анан үйгө алып кетет балдарына, ошол как полный тамак. Негизи ашлянфу тамак эмес, бул закуска. Да. Алкаштардын тамагы дейт экен да. Көлгө барсаң көнүп бар дейт экен да. Жол болсоң өлүп бар дейт экен да.